Шындығында Қырғыз елінен айланса болады. Анткени өз ишин мыкты билген анық таланттарды дайыма бийик колдоп келет. Анча-мынча жашоодо жаңылыштык болсо анда дагы оңдоп келет. Азыр болсо урматтуу күлкү күйөрмандары, мен сиздерге дал ушул күлкү тууралуу бир нерсе айткым келип турат. Негизи күлкү ден соолуктун мүлкү дейбиз, бирок аны медицинадагы тастыктап, ушул күлкү терапиясы бар экен. Демек, азыр анча-мынча дарттар болсо андан арылдым деп эсептей бериңиздер. Бүгүнкү күлкү терапиясы сиздерге жагып атабы деп суроо салып көрөйүнчү. Жагып атабы? Эң сонун, анда азыр сиздердин алдыңыздарга дагы бир дал ушул күлкү жаратуучулар арасында өзүнүн сонун аброю бар, өзүнүн мыкты күйөрмандары бар. Тосуп алыңыздар, алдыңыздарда куудул пародист, айтор көп кырдуу талант Алтынбек Ажиалиев. Gelin bolup keteyин ма? Саламатсыздарбы, кутмандуу кушак кечиңиздер менен, ардактуу замандаштар. Бүгүнкү союздун күлкү көрмандары жаңы жылыңыздар менен куттуктап коелу. Биздин үй бүлөнүн атынан. Былтыркы бир сөз бар го, былтыркы салаттарды, анан тамактарды түгөттүңүздөрбү деген, ошолор түгөндүбү? Баягы мен мындай сөз баштайын деп атам, кичине күптүү болуп турабыз да, баарыбыз тең элечи. Жаңы жылда көп дасторкон кенен жайылды. Анан кичине бир тамак аш жөнүндө сүйлөшөлү деп атам. Сиздер байкайсыздарбы? Мен ушуну көп ойлонуп калдым да, кийинки убактардачы. Бу 25 жашка чейинки балдар, мен деле балдарым азыр бир 15 жашка чейин эт жейт. Ушуну байкайсыздарбы? Эт жемек тургай үйдөн тамак жейт. Дүкөнгө, анан тез татымдарга чуркап турушат да. Анан мен мындай ой келди мага. Ушу 25 жашка чейинки балдар, 20 жаштагы 15 жашка балдар, кийин 25, 20, 30 жылдан кийин кыз берет, келин алат, анан куда күтөт да, туурабы? Ошондо кудаларын кандай күтөт, дасторконду кандай жаят, кантип тамак берет? Мен ушул жөнүндө алдын ала ойлондум да. Сиздер элестетип туруңуздар. Азыркы 25 жаштагы балдар 25 жылдан кийин куда күтүп атышат. Азыр биринчи кудалар келет. Биринчи ысык шорпо берет, ысык кукси, сосиска менен. Биринчиси. Экинчисине азыр курдак кетет да. Сэндвич кетти. Анан үчүнчүсүндө уже устукан тартыш керек да. Устукандын ордуна тартылат, ар бирине тарелка менен гамбургер бирден. Анан 5 бармак келиш керек. 5 бармак келгенде табак менен пицца. Анан кудага не тартыш керек? Уча. Килейген гамбургер. Ой, кечирип коесуздар, шаурма. Килейген шаурма. Азыр учага 5000 сом берип атышабы? 500 сом берип коет. Же болбосо Эмбанктан 500 сом которуп коет. Ушундай болуп калат да. Азыр бизде болсо теги могу тойду ысырап болуп атат, азайтыш керек, тигинтиш керек, баян кыркыш керек, тигинтиш керек деп атпайбы? Бул убакыт барына дары да бир маалдан ушундай болуп калат өзүнөн өзү. 25 жылдан кийин. Анан дагы бир нерсеге таң калам. Биз кыргыздар биз өнүкпөй калдык, эч нерсени ойлоп таппай калдык, биз артта калдык, дүйнөнүн баары өнүгүп кетти деп эле кей беребиз го. Биз аны билбейт экенбиз, биз деле ойлоп таап атырбыз. Негизичи. Аны биз байкабайт экенбиз. Мисалы, эми интернет айдыңында эле мисалга алсак, Facebook'ты алалы, баарыбыздан бир алаканда жашап аткандай болуп атабыз. Facebook'ты ойлоп тапты Америка деп айтайын да. Биз эмнени таптык? Түштөн дүрүн таап койдук. Ашкордон таап койдук. Алар айласы кетти, дагы эмнени табыш керек болду эле, Instagram'да ойлоп табышты эле, биз эмнени таптык? Ташкордон таап койдук. Кошо эле өнүгүп баратабыз, негизичи чынында эле.
Анан Кытайлар TikTok'tu тапты эле. Биз немни таап койдук? Дагы жанагы жылаан жөргөн, козунун карынынан өрдөк, ошолордун баарын таап чыгарып коюп атып ойлоп таапчы. Турабы? Же тура эмеспи? Биз деле кем калбай эле баратабыз да, тура өнүгүп эле атпайбы? Бардык жагынан, той жагынан эле өнүгүп баратабыз. Анан Козу Кирил деген азыр чыкты. Бул Козу Кирилди биз өнүгө турган болсок, эме кылышыбыз керек да. Азыр жанагы тейлөөчү балдар, кыздар мындай коляска менен сүйрөп барып тартып атышпайбы? Биз өнүгө турган болсок, Козу Кирилдин бутуна дөңгөлөк тагышыбыз керек. Анан ичине аппарат мотор салышыбыз керек дагы. Анан козу өзү жанагыларга барыш керек да. Депчи. Ошондо биз кууп жетебиз япондорду. Европаны. Барганда да жөн барбай, дагы бир кнопканы басканда мә дей турган болуш керек. Кудалардын алдына барган мә дей туруп коюш керек. Кулдуум бар депчи. Мына ошондо биз эмеден өнүккөн өлкөлөрдөн артта калбайбыз. Өнүгүп кете беребиз. Учаны азыр жөн эле барып табак менен бирөө көтөрүп барып тартып коет. Учаны деген дрон менен тартышыбыз керек. Ашканадан, тиги этканадан дрон менен табакты көтөрүп, дрондун ар кандайлары бар да. Көтөрүп чыгат. Дыр деп барып куданын алдына конот. Пыз деп. Кнопканы басканда, анан куда болсо акырын тиги 5000 сомду дрондун бир жерине кыстырат. Кайра дрон учуп кетип калат. Да биз ушинтип эле өнүксөк болот. Ушул учур келди өзү негизи. Биз өнүгө турган учурубуз келди. Мына ушинтип өнүксөк болот да. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Анан азыр интернет жөнүндө сөз болуп кетпеди. Кичине бир пародия жаздым эле, балким жаңы эле жаза калдым, анан адашып кетсем кечирип коюңуздар. Асанкалы Керимбаев агабыздын Кара көлдүн кыздары деген ыры бар го, баарыбыз билебиз, чогурдобойлу, кандай дейсиздер? Лай ла лай ла лай ла ла лай лай ла лай лай ла лай 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 ла лай. Инстаграмдын кыздары жылдыз маңдай, жымыңдашып жалтылдашып жылдыздардай. Бизнес кылып онлайн бизнес кылып үй бүлөсүн бир топ эле тыңыткандай. Лай ла лай ла лай ла ла лай лай ла лай лай ла лай ла лай ла лай лай ла лай. Фейсбуктун кыздары тили уудай, тибирешип тимеле тилдери кууруйт буудай. Bir söz жазсаң 10 жолу жооп берген, күйөлөрү кантип чыдайт, кантип чыдайт. Лай ла лай ла лай ла ла лай лай ла лай лай ла лай ла лай 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 лай. Алдыңыздарда ушул кол чабуулар менен Союзбектин коноктору. Кол чабыңыздар. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга дал ошол кыргыз эстрадасында өзүнүн ордун таап келе жаткан жаш таланттуу ырчы Нуржигит Базылбековду чакырам. Тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум, жаңы жылыңыздар менен кабыл алыңыздар, төмөндөй чарманы.